Кимде-ким күнөөлөрүнө тобо кылып, ислам динин кабыл ала турган болсо, анда анын баардык күнөөлөрү кечирилип, наристе сыяктуу болуп калат. Анын жакшылыгына себепчи болгон адамга да көптөгөн сооптор жазылат. Бүгүн биз дал ошол жакшылыктарга ээ болгон Мадамбеков үй-бүлөсүндө коноктобуз. Орозо даамын биз менен чогуу татыңыздар. Нурлан мырза менен Ира эженин баш кошуп түтүн булатып келе жатышканына 10 жылдан ашты. Бүгүн мынтип ата-энесине ооз ачтырып жатышат. Башында каршылыктар болгону менен азыр Ира эжеге кайын журтунун баары ыраазы. Эң эле кубанычтуусу ислам динин кабыл алганы. Азыркы күндө колунан келишинче парздарын аткарууга аракет жасап келет. Ислам дини киргенге мындай эле жеңил болуп баратат. Чын эле айтканга мындай кээде мындай эле элдер көрөсүң урушат, мындай үй бүлөдө вообще тынчы жок, талашат мындай эле. Бизде андай жок. Биз тынч эле жашап атабыз, урушпайбыз, талашпайбыз деген. Балдарды деле ушундай эле үйрөтүп атабыз. Эч ким менен урушпаш керек, талашпаш керек, мындай эле тихо мирно мындай жашап. Ошо биринчи жолу кармап жеңил болуп, 3 күн эле мындай эле незаметно бат эле өттү. Көп эле киши айтып атат, 3 күн эле өтсө бүттү орозо, сен көрүнбөйсүң, кандай өтөт деп. Ушундай чын эле байкабай калдым мен, кандай өттү орозо, бат эле өтүп кетти. Анан жеңил да болдум. Кечинде ачабыз оздуру, ар кандай тамак жасап, ушундай деле. Анан кадимки эле түндө ооз жаап бекитесиң, ошол сезилесиң. Прям ашказанды сон, прям жакшынакай жеңил болуп баратат. Орозону кармап жүргөн кезде, мен кармап баштаган кезде Ира кармачу эмес, анан кармап баштадык экөөбүз. Ира кармаганда чын эле мен үчүн аябай толкундануу болду, анткени башында мусулманчылыкты кабыл алганда биз деле көп эле өзүбүз мусулманбыз деген менен көбүбүз эле орозону, мисалы үчүн ыйманды толук кармабай келебиз да, анан Ира болсо ошо баарын аракет кылат да, толук кармаганга. Бул эмне мындай болгондо кандай болот деп сурап, анан ошол жактарды берди минтиш керек, биякта мындай кылбаш керек десе, ошондо аткаранга аракет кылат. Анан орозону кармаш керек дегенде кандай, мен да кармашым керек. Ооба, баарыбызга эле парз кылынганда баарыбыз кармаш керек десе, анда мен да кармайын деп анан аракет кылып кармады. Мен аябай ичимен ичим жылып сүйүндүм да. Бул өзү үчүн дагы өзүнүн парзын аткарып атканына, анан ошо мусулманчылыкты кабыл алгандан кийин, мындай айтканда, менин сөзүм эки кылбай, анан Алланын өкүмүн эки кылбай.